Угулуп атабы? Демонстрация экранына коску жылжы. Демонстрация экранына коюңуз мага жылжы. Экранга көңүл бөлсөңүздөр, урматтуу коллегалар, мен сиздерге азыр бүгүнкү иш чаранын Galaxy A дейсизби? Түшүнбөйм. Колдон көргөн нерсе эмес. Бүттү. Ошол эменде конференцияны көрсөттү. Ала мен иштей берем. Барыңыздарга көрүнүп атабы, урматтуу коллегалар? Барыңыздарга экран көрүнүп атат. Мен артынан айтып баштайм. Угуп гана турасыздар. Жылжы микрофондорду өчүрүп коесуздарбы башкалардын? Меникини эле büyük койсоңуз. Чыкпай калды. Сиздики немеден экен да, элге эскисинен. Күйгүздүм. Бул конкурс, урматтуу коллегалар, 2022 жылдын бюджетин түзүүдө жарандардын реалдуу катышуусу конкурсу деп аталат. Мындай түшүнүктүү тил менен айтканда, коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү конкурсу деп түшүнсөңүздөр болот. Себеби коомдук бюджеттик угууларга бул калк өзү катышат. Ал бир гана депутаттар үчүн эмес, бир гана мектептин мугалимдери үчүн эмес, бир гана айыл өкмөттө иштеген, айыл өкмөттүн кызматкерлери үчүн эмес, бардыгы үчүн өтүлө турган иш чара коомдук бюджеттик угуулар деген. Конкурстун максаты эмнеде? Конкурстун максаты биринчиден жарандарды бюджеттик процесске жарандарды эң негизги максаты бул конкурстун жарандарды бюджеттик процесске тартуу болуп саналат. Тартуу болуп, башкача айтканда, жергиликтүү бюджет бул жергиликтүү жамааттын бюджети деп биз айтпадыкпы өткөнкү онлайн тренингтерде. Мында болсо ошол жергиликтүү жамааттарды ошол жергиликтүү бюджетти түзүүгө катыштыруу болуп саналат. Эң тапшырыктарды берүүчүлөр кимдер катыша алат? Буга чейинки сынактарда биз Чүй областы үчүн эле, же Ысык көл областы, же Жалал Абад областы, же Ош областы үчүн эле өткөрүп келсек, мында республика боюнча өткөрүп атабыз. Анан мурун айыл өкмөттөр боюнча өткөрүп келсек, азыр шаарларда кошулду. Ошондо бул сынагыбыз республика боюнча өткөрүлөт. Республика боюнча. То есть республика боюнча сиздер айыл өкмөттөр, шаарлар катышсаңыздар болот. Коомдук бюджеттин угуунун бюджети 2022 жылдын бюджетинин долбоору болуш керек. Макулбу? Кандай критерийлер сынакты өткөрүп атканда кандай критерийлер колдонулат? Мен угулуп атамбы, урматтуу коллегалар? Башыңыздарды ийгеп койсоңуздар, мен айтканым угулуп атат, Кандай критерийлер колдонулат? Биринчи критерий 10%. Угуулардын алдында маалымат өнөктүгүнүн өткөрүүнүн сапаты. Маалымат өнөктүгү деген эмне? Маалымат компания, бул ошол коомдук бюджеттик угуу боюнча элдерге маалымат берүү. То есть канчалык көп мындай маалымат аспаптарын колдонсоңуздар, WhatsApp, Facebook, маалымат такталарды, сайттарды, даже кээ бир айыл өкмөттөр газеталарды колдонушат. Ошондой канчалык көп колдонсо, конкурста көбүрөөк ала алат. Экинчи критерий бул коомдук угууларга катышкандардын жерлерде өткөрүлгөн угуулардын саны. Коомдук угууларда катышкандардын саны.
Башкача айтканда, бул жерде канчалык көп катышса конкурска, ошончо көбүрөөк балл алат. Биринчиси. Экинчиси, канчалык көп айылдарга өткөрүлсө коомдук бюджеттик угуу, мисалы үчүн 10дон баштап жеңиш айылында 10дон 11-12ге чейин, андан 2ден 4кө чейин чыгыш айылында канчалык көп айылдарда өткөрүлсө, ошого дагы көбүрөөк балл берилет. Андан тышкары угууларда эки жыныстардын катышуусун камсыз кылуу жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды деген. Башкача айтканда, коомдук бюджеттик угууда жалаң эле эркектер же жалаң эле аялдар болбошу керек. Чакырганда, жанагы чакыруу баракчасын берип атканда дагы өзүңүздөр ошону эске алып коюңуздар, аял менен эркек бирдей болушу керек. Жок дегенде 30%-нен кем болбошу керек бир жыныстагы адамдар. Бул 3-чү критерий. 4-чү критерий, бюджеттин долбоору боюнча жарандык бюджеттин сапаты. Мен кече Ошко, мурдагы күнү дагы башка облустарга өттүк, жарандык бюджет боюнча. Баардыгын башынан аягына чейин түшүндүрүп бердим. 4-чү критерий ошол жөнүндө сөз болуп атат. Бюджеттин долбоору деген бюджеттин түрү бар болчу, билесиздерби? 22-жылга. Ошону толтурасыздар дагы, ошого канча детализация, то есть расшифровка берсеңиздер, канча статьяга, разделдерге көбүрөөк балл аласыздар деген сөз. Макулбу? Ошон үчүн көбүнчө жана прочий деген расходторду, капитальный ремонт деген расходторду, таза суу менен камсыз кылуу, жарыктандыруу деген статьяларды разделдин ичиндеги ошолорго көбүрөөк көңүл буруңуздар, көбүрөөк расшифровка бериңиздер. Мисалы үчүн, питьевая вода болсо, кайсыл айылдын таза суусу чечилгени жатат, пландаштырып атасыңар. Кайсыл көчөсү ошол айылдын, ошого көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Андан тышкары 5-чи критерий деле ушул сыяктуу, ийне-жибине чейин чечмеленген маалымат материалдардын сапаты дейт. Ошол жарандык бюджет канчалык ийне-жибине чейин эметилсе, берилсе түшүндүрмө. Значит, 4-чү, 5-чи критерийлерден жакшы деген балдарды аласыздар. 6-чы критерий. 6-чы критерий бул, мен жогоруда өткөндө тренингтеримде айтып кеттим, бюджет өзүнөн өзү түзүлбөйт эч качан. Бюджет бир стратегиялык документтин негизинде түзүлөт. Бул деген бюджет бул карманный расход эмес да, чөнтөккө колду салып ала бергендей. Биринчи стратегиялык документ бекитилет. Ал бюджеттик кодекс боюнча программа социально-экономического развития деп аталат. Расмий аталышы. Бирок айыл өкмөттөрдө ар кандай стратегиялык документтер бар. Стратегиялык план деген бар, план развития деген бар, план совместных действий деген бар, ар кандай аталат. Кандай аталбасын, ошол бир стратегиялык документтин негизинде бюджет түзүлөт. Ошол бюджеттин негизинде түзүп атканда ошол стратегиялык документтерге көңүл бөлүңүздөр. Ошол стратегиядан алынышы керек. Жасай турган сууңар, установка кыла турган жарыктандыруулар, ошолор. Бул 6-чы критерий. 7-чи критерий. Бюджетке аялдардын муктаждыктарын эске алуу. Бюджетиңиздерди мен жогоруда айтып кеттим, гендерно-чувствительный бюджет деп коет, гендердик сезимтал бюджети. Эгерде бюджетиңердин ФЭП башчылары, муну сиздер чечип коесуздар муну делечи. Эгерде ушу аялдардын кандайдыр бир көйгөйлөрүн көтөрүп чыксаңыздар, же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрүн көтөрүп чыгып, ошону бюджетке киргизсеңиздер, мул жерден дагы сиздер бюджетти заявка алып атканда жакшыраак балл аласыңар башка айыл өкмөттөргө караганда. Ошон үчүн аялдардын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын муктаждыктарын дагы карап көрүңүздөр. Силерде раздел бар, билесиңер, социальная защита деген раздел бар. Ошол эле разделиңиздерди жакшылап карап, ошо форманы толтуруп атканда сөзсүз түрдө жазыңыздар.
Сегизинчиси бюджет долбооруна стратегиялык программалык жана документтердин чагылдырылышы. Бул деле ошол 6 критерий менен байланыштуу. Бул жерде ошол жанагы бюджетти программаны түзүп атканда силер кандайдыр бир мындай 2БА деп коет, элет көйгөйүн биргеликте аныктоо. Силер жанагы түшкөн арыздардан тышкары, каттардан тышкары дагы мындай бир иш чара өткөрдүңүздөрбү? Ошол тууралуу болуп атат, элдерди чогултуп, кана эмне көйгөйүңөр бар деп фокус группаларды өткөрүп. Андан тышкары 9 критерий бул абдан маанилүү критерий. Урматтуу коллегалар, бул ошол жаранды сиздердин жергиликтүү бюджетке адамдардын, коомдук бюджеттик угууга келген адамдардын таасир этиши. То есть сиздер коомдук бюджеттик угууга долбоор алып кирип атасыздар. Кайра ошол эле долбоорду эч өзгөртүүсүз кайра чыгарбай, ошол элдердин сунуштарын, суроолорун мүмкүнчүлүк болсо, жергиликтүү бюджеттин ал акыбалы келсе, ошол сунуштарын киргизүү болуп саналат. Бул негизги ошо коомдук бюджеттик угууну өткөрүүнүн баягы максаты, негизги максаттардын бири. Ошого дагы караңыздар. Мисалы үчүн, бюджетиңиздердин долбоору коомдук бюджеттик угуунун жыйынтыгы менен өзгөрүшү керек. Бирок кээде андай мүмкүнчүлүк болбой калгандагы айыл өкмөттөр бар. Мисалы үчүн защищенный статьяларды жапкандан кийин өнүгүүгө бир ашып кетсе аз эле сумма калат. Бирок ошондой болсо дагы ошол комментарийлерин эске алып коюңуздар. Жок дегенде баягы 23 же 24 жылга карайлы деп протоколго киргизип коесуздар. Андан тышкары 10 критерий. 10 критерий деген бул коомдук бюджеттик угуудан кийинки маалымат кампаниясы. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Коомдук бюджеттик угууларды өткөрдүк, элдер келди, аларды каттадык, протокол жүрдү, элдердин сунуштарын алдык, коомдук угууларды жаптык, жергиликтүү бюджетке тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргиздик. Эгер мүмкүнчүлүгү ал акыбалы жетсе бюджеттин, эми ошол тууралуу элге маалымат берүү 10 критерий. То есть кимдин сунушу кабыл алынды, кимдин сунушу кабыл алынган жок, эгер кабыл алынбаса, эмнеге кабыл алынган жок, же кайсыл жылы муну карайсыздар. Ошол тууралуу маалымат кампаниясын өткөрүү. Бул абдан маанилүү, урматтуу коллегалар. Себеби коомдук бюджеттин жыйынтыгы боюнча, бюджеттик кодекстин талабы боюнча дагы бул жеке эле конкурс эмес, сиздер ошол маалымат кайра байланыш уюштурушуңуздар керек сөзсүз түрдө. Кайсыл сунуштар кабыл алынды, кабыл алынган жок, кабыл алынбаса эмнеге. Мына ушул 10 критерийлердин үстүндө, урматтуу коллегалар, биздин конкурсный комиссия силердин заявкаларыңарды карап чыгып баа берет. Ушуларга көбүрөөк көңүл бөлүңүздөр. Анан мына кээ бир проценттер 5%, кээ бирлер 10%, кээ бирлер 15% болуп атат. Ошолорго дагы сиздер эсиңиздерге салып коюңуздар. Эң жакшы шпаргалка бул коомдук бюджеттик угууларды уюштурардан мурун ушулар менен жакшылап таанышып алгыла. Ушул 10 критерийлердин үстүндө жакшылап иштесеңиздер, сиздердин заявка сөзсүз түрдө жакшы балдарды алат. Андан кийин угуулардын алдындагы маалымат өнөктүгүнүн өткөрүү сапаты. Мен азыркыларды айткандарды эле мына бул жерге жаздык. Ылдый жакта көрдүңүздөрбү? Кара сөз менен жазып койдук. Жарандык бюджет, стратегиялык план деген эмне жана башка. Жарандык бюджет боюнча дагы мен кошумча кылып кетейин. Жарандык бюджетти сиздер түзгөндөн кийин ошону көрсөтсөңүздөр дагы болот. Экранга айыл өкмөттөр, же болбосо жарандык бюджеттен жанагы инфографикаларды алып, слайд жазап көрсөтсөңүздөр дагы болот элдерге.
Ошондуктан бул жерде ошо презентация кылып атканда жарандык бюджеттен дагы жана пирогторду, диаграммаларды алып, слайдка кошуп, өзүңүздөр жасап алсаңыздар дагы болот. Жок десеңиздер, жана gbminfin.kg'ni ачып алып көрсөтсөңүздөр дагы болот. Бирок расшифровка, коллегалар, расшифровка жакшы болуш керек. Жогоруда айтып кеткендей. Андан кийинки пунктубуз бул байге фонду. Байге фонду жалпы конкурстун, сынактын байге фонду 3 миллион 200 сом. Экраныңыздардан көрүп атасыздар. Бул байге фонду биздин долбоор аркылуу каржыланып атат. Элдин үнү жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс деген. Бирок бул конкурс, мен башта айтып кеткендей, финансы министрлиги менен биргеликте, экономика жана финансы министрлиги менен биргеликте, Союз МСУ менен биргеликте ушул долбоор үчөө жатат. 200 миң сом айлык 270 алыз. Кимдин айылдын бюджети, жергиликтүү бюджет гендерно чувствительный болсо, гендердик бюджет болсо, гендердик маселелерди көбүнчө чагырдырылган бюджет болсо, биз 270 миң сом ошол бюджеттерге карап атабыз. Анан тышкары шыктандыруучу байгелер 55 миң сом. 55 миң сом. Мындай призовой фонд ушул жылы биринчи жолу болуп атат. Мурункулар 500 миң, 600 миң, 700 миң сомдун тегеретесинде эле болчу эле, бул болсо андан 2, 3, 4 эсе көп болуп атат. Ошондуктан мүмкүнчүлүк силердики жакшы өткөрсөңүздөр бар. Андан кийин бул акча каражатын биз акчалай бере албайбыз. Айыл өкмөттөргө, жергиликтүү бюджеттерге биз которбойбуз. Ал байге фондун сиздер айыл өкмөттүн кандайдыр бир маселесин чечүүгө колдонсоңуздар болот. Мындан ары дагы коомдук бюджеттик угууларды жакшы өткөргөнгө, же элдерге мындай сапаттуу кызмат көрсөткөнгө, кандайдыр бир буюмдарды, эмеректерди, жабдууларды алсаңыздар болот. Мисал үчүн коомдук бюджеттик угууларды жакшы өткөрүш үчүн финансисттер, сиздер принтер алсаңыздар болот, түстүү принтер алсаңыздар болот, жана материалдарды көбөйткөнгө, басып чыгарганга, мисал үчүн башка айылдарда өткөрүп калсаңыздар, USB модемдерди алсаңыздар болот. Анткени айыл өкмөттөн чыккандан кийин уже интернет иштебей калат да. Сүрөткө тартканга ошол иш-чараларды, фотоаппараттарды алсаңыздар болот, проекторлорду, экрандарды алсаңыздар болот, микрофондорду алсаңыздар болот, колонкаларды алсаңыздар болот. Андан тышкары муниципалдык имараттарда, айыл өкмөттүн имаратында эмеректерди алсаңыздар болот, отургучтар, маалымат такталары, стендтерди алсаңыздар болот. Мектептерге, бала бакчаларга ар кандай эмеректерди алсаңыздар болот, клубка отургучтарды алсаңыздар болот, жетишпеген болсо, президиумга мебель алсаңыздар болот. Ошондой баягы материалдарды, жабдууларды ошол акчага бизге заявка берсеңиздер, биз ошо утуп чыккан айыл өкмөттөргө биз кат жөнөтөбүз, ошо ала турган нерсеңер боюнча. Анан алардын ошо сиздер ала турган нерсени карап чыгып, болжолдуу баасын аныктайбыз дагы, болжолдуу баасын менен жазасыздар. Эгерде биз конкурс өткөргөндөн кийин кандайдыр бир суммаларында өзгөрүү болсо, мисал үчүн ашып кетсе, бир оборудованияңарды алып коебуз, если жетпей калса, сиздерге чалып, анын ордуна башка сиз каалаган башка нерсе кошуп коебуз. Андан тышкары дагы калкты COVID-19 коргонуу боюнча кандайдыр бир материалдарды, жабдууларды, каражаттарды алсаңыздар дагы болот. Маска, антисептиктерди алсаңыздар болот. Бул акчаны байге фондун
курулуш жана ремонт, эмгек акы, саякатка чыгуу чыгашаларын каржылабайт. Макулбу? Эгерде ушуну коомдук угууларды өткөрдүк элек, ошого эмгек акыга пайдалансак болобу? Жок, болбойт. Ремонт кылганга кылсак болобу? Курулуш иштерине кылсак болобу? Жок, болбойт. Алар бир гана оборудование, эмерек сатып алганга, шарт түзгөнгө гана болот. Андан кийин долбоор конкурстун байге фондун толук колдонбоо укугун өзүндө калыптырат. Бул дегенибиз, эгерде конкурска эч ким, аз киши катышып калса, бул жерге где-то бир 30-дун тегеретесиндеги, 25-тин тегеретесиндеги айыл өкмөттөр байге алышат примерно. Эгерде ошол 25 айыл өкмөткө чыкпай калса, анда биз бул конкурстун акчасын коротпой койгон укугун алабыз деп бул жерге жазып койдук. Макулбу? Бирок эми биз ага чейин барбайт болушубуз керек, катышат болушубуз керек. Бул абдан жөнөкөй, проект жазуунун кереги жок, смета даярдоонун кереги жок, сметчикти нанимать эткендин кереги жок, райондун архитектурага баргандын кереги жок. Бул сиздер ошо 1-2 күн даярданып өткөрүп койгон эле иш чара. Конкурстун комиссиясы кимдер? Конкурстун комиссиясы 5 адамдан турат. Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигинен 1 адам. Гамсумо деген бар болчу, азыр жоюлуп кетти, билесиздер. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен иштеген ыйгарымдуу мамлекеттик органдан 1 адам. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алынча башкаруунун союзунан 1 адам. Анан ушул долбоорду мен иштеген, ушул конкурска акча берип аткан долбоордун аткаруучусу өнүктүрүү саясат институтунан 1 адам. Анан ушул долбоордон 1 адам. Долбоордон мен болом, конкурсный комиссия. Ошентип 5 адам сиздердин заявкаңыздарды, ар бир заявканы карап чыгышат. Кыргызча тилде жазсаңыздар, кыргызча тилде, орусча тилде жазсаңыздар, орусча тилде, каалаган тилиңиздерде жазасыздар. Конкурсный комиссияга биз заявкаларды берерден мурун ар бир заявкага коддор коюлат. Заявка номер 1, заявка номер 2, заявка номер 3 деп. Башкача айтканда, конкурстун мүчөлөрү кайсыл областтан, кайсыл райондон, кайсыл айыл өкмөттөн, кайсыл ФЭП башчыдан түшкөнүн билбейт ал жерде. Макулбу? Ошондуктан сиздер бул боюнча кабатыр болбой деле койсоңуздар болот. Бардыгына коддор коюлуп, алар ошо код боюнча код берилген заявкага өзлөрүнүн балдарын коюшат. Долбоордун табыштаманын берүү мөөнөтү качан берилет? 2021 жылдын 15 августтан баштап 1 сентябрга чейин берилет. 15 күн убактыңыздар бар заявканы тапшырыш үчүн. Заявканы биздин офиске тапшырасыздар. Бишкек шаары, Шевченко көчөсү 114. Телефондорду жазып койдук, бул жерде адрестерди дагы жазып койдук. Анан менин уюлдук телефонумду мен кече баарыңыздарга, служебный телефонумду баарыңыздарга бердим. Саат 9-дан 6-га чейин чалсаңыздар, сурасаңыздар, иш күнү сурасаңыздар болот. 15 августтан 1 сентябрга чейин. Конкурска катышуунун тартиби деп атабыз. Мына 15 анан 30 апрелдин аягынын аралыгында конкурс маалымат боюнча ушуну азыр өткөрүп жатабыз. 3w.mыктыаймак.gov.kg деген жерден мына азыр өткөрүп атабыз, сиздерге консультацияны берип атабыз. Эми конкурс боюнча бул кыскача ушул. Эми формасын мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Формасы деле татаал эмес. Бул жерге бөлүмдөргө бөлүнгөн. Биринчи бөлүм бул жалпы маалымат.
жалпы маалыматка эмнени жазасыздар? Муниципалитеттин аталышы. Муниципалитеттин аталышын жазасыздар, кайсыл райондон түшкөн, кайсыл областтан түшкөн, ошону дагы жазып койсоңуздар жакшы болот. Андан кийин муниципалитетте калктын саны, канча, анын ичинен аялдардын саны канча. Бул маалыматты биз эмне үчүн алабыз? Сиздерге коомдук угууга келген адамдарды жазганда биз процентти чыгарабыз. Калктын мынча пайызы катыштырышыптыр деп, ошого. Анан 2022 жылдын бюджетин долбоор боюнча коомдук угууларды өткөргөн күнү. Кайсыл күнү өткөрдүңөр? Коомдук бюджеттик угуулар, урматтуу коллегалар, сиздерге май айында финансы министрлиги райфин отделдер сиздерге кат жөнөтөт. Кат жөнөтүп 22 жылдын бюджетин доходная части бул июнь айынын 15-ине, расходная части июнь айынын 30-на же июлдун 15-ине чейин бер деп. Ошого чейин, берерге чейин коомдук бюджеттик угууларды өткөрүп, бюджеттик түшкөн сунуштарды эске алып, бюджетке киргизип туруп анан райфин отделге беребиз. Дагы бир жолу кайталайын, урматтуу коллегалар, райфин отделге өткөрүп, же кеңеш менен согласовывай теткенден кийин эмес, коомдук бюджеттик угууларды ага чейин өткөрөбүз. Ошону эсиңиздерге салып коюңуздар, ал где-то бир июнь айларында болот. Майдын аягында, июнь айларында. Дагы бир жолу кайталап кетейин, кече мурдагы күнүнкү өткөн тренингтерде дагы айттым. Финансы министрлиги менен эгер ситуация бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз региондорго чыгалы деп пландаштырып атабыз. Эки теманы карайбыз. Биринчиси бул Steam грант боюнча, стимулирующий, дем берүүчү гранттар боюнча кандай маселелер болсо, жерлерде кандай көйгөйлөр болсо, кандай түшүнбөгөн суроолор болсо, ошол жерден бергенге мүмкүнчүлүк болот. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ошол коомдук бюджеттик угуулар боюнча дагы кошумча маалымат беребиз. Кантип сапаттуу коомдук бюджеттик угууларды өткөрүш керек. Анан ал жерде финансы министрлигинин дагы сотрудниктери болот. Алар менен чогуу дагы силер менен датасын аныктайбыз. Датасын. Качан, кайсыл райондо, кайсыл айда, кайсыл күнү коомдук бюджеттик угууларды өткөрөбүз деп, анан графиктерди түзүп коебуз ошол жерден. Кийинкиси 4-пункт. Коомдук угууда катышкан адамдардын саны. Биринчи мурункусу калктын саны болчу буга чейинки, эми катышкан адамдардын саны, анын ичинен аялдардын саны. Мен жогоруда бекеринен айткан жокмун, коомдук бюджеттик угууга чакырып жатканда, сөз түрдө маалымат берип атканда, жанагы чакыруу баракчаларды берип атканда, сөз түрдө гендерди дагы эске алгыла деп. Анан ыйгарым укуктуу адам. Эгерде заявка боюнча суроо болуп калса, же болбосо утуп калсаңыздар, биз ким менен байланышабыз? Ошол ыйгарым укуктуу адамды жазып коюңуздар. Өзүңүздөрдү жазсаңыздар жакшыраак болот. Себеби өзүңүздөр теманы билесиздер, заявканы өзүңүздөр толтургансыздар, суроолор болсо, баягы өзүңүздөр жооп берсеңиздер жакшыраак. Бул биринчи бөлүм ушу менен бүтөт. Экинчи бөлүм коомдук бюджеттик угууларга чейинки маалымат өнөктүгү, маалымат компаниясы. Мындай түшүнүктүү тил менен айтканда, коомдук бюджеттик угууларды өткөрөрдүн алдында элге кандай маалымат бердиңер? Сиз колдонгон маалымат алмашуу формасын көрсөтүңүз дейт. Бул жерге сиздер белги берип коюп гана кете бересиңер. Муниципалдык сайтка чыгарсаңыздар, белги берип коесуңар. Социалдык тармактарга чыгарсаңыздар, белги болуп коесуңар. WhatsApp, башка мессенджерлер менен жөнөтсөңүздөр, белги берип коесуңар. Радио, телевизор, газет, пресс-релиздер, жарыялар, башкалар. То есть кайсыны колдонсоңуздар, ошого белги берип коесуңар. Макулбу? Коомдук бюджеттик угуулардын алдында дагы ушуну эстеп калыңыздар. Тигил эмени колдонуп койсок болмок экен, газетага берип койсок болмок экен, WhatsApp'тан жөнөтүп койсок болмок экен деп кийин өкүнүп калбай, башында эле колдонуп, заявканы ушу коомдук бюджеттик угууга чейин эле баягы предварительно толтургандай элестетип өткөрсөңүздөр
жакшы өтөт, урматтуу коллегалар. Менин силерге бере турган мындай советим, шпаргалкам. Коомдук бюджеттик угун өткөрүлөктөн мурун эле заявканы толтуруп аткандай өткөрсөңүздөр, сапаттуу дагы жакшы болот, анан баардык пункттар дагы кетет. Андан кийин экинчи бөлүм, эгерде сиз мисал катары келтирилгенден тышкары башка формада, жогоруда башка формада башкасы деп турбайбы? Ошол жерде үстүңкү берилген формалар жок болсо, анда кошумча дагы жазып коюңуздар. Мисал үчүн чакыруу баракчасын тараттык, же болбосо журналисттерди чакырдык, райондук журналисттерди тартып кетишти деген сыяктуу. Макулбу? Үчүнчү бөлүм бул бюджеттин долбооруна жарандардын чыныгы таасир этүүсүн камсыздоо. Коомдук бюджеттин эң маңызы, эң негизги максаты ушул, коомдук угунун максаты. Бул жерде эмне? Коомдук бюджеттик угуулар учурунда жарандар берген сунуштарды, пикирлерди, суроолорду санап бериңиз. Аялдар берген сунуштарды жана комментарийлерди белгилеп коюңуз. То есть берген сунуштар, кандай сунуштар түштү, аялдардан анын ичинен кандай сунуштар түштү, ошону жазасыздар. Бул протоколдон алып эле бул жерге жазып коюңуздар. Эгерде бюджеттин долбооруна жарандардын сунушуна жооп катары өзгөртүүлөр киргизилсе, беренелерди жана суммасын көрсөтүңүздөр дейт. Эгер аялдар берген сунуштар бюджетке киргизилсе, анда аларды белгилеп коюңуздар дейт. Бул абдан маанилүү, урматтуу коллегалар. Эгерде сунуштарды сиздер киргизсеңиздер, ошону бул жерге белгилеп коесуздар. Мисал үчүн раздел культура и спорт, же болбосо раздел образованияга, же раздел ЖКХга, боул статьяга киргиздик. Эгер аялдар берген сунуштар бюджетке киргизилсе, аны дагы белгилеп коесуздар. Жалпы сунуштарды деп бир бөлөлү, анан аялдардын сунуштары деп. Макулбу? Ошон үчүн жалаң эле эркектерге суроо микрофон бере бербей, тиги коомдук бюджеттик угул өткөрүп атканда аялдарга дагы, алардын дагы оюн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дагы сунуштарын карап чыгасыздар. Андан тышкары 9-нчу пункт бул социалдык экономикалык өнүгүү программаны даярдоодо коомдук бюджеттик угуларга чейинки жергиликтүү жамааттардан кандай артыкчыларды аныкталып чыкты. 9-нчу пункт мындай кыскача түшүнүктүү сөз менен айтканда, урматтуу коллегалар, бюджетти түзөрдө сиздер бир гана түшкөн, бир жыл ичиндеги түшкөн заявкалардан тышкарыдагы мүмкүн анкетирование өткөргөндөрсүздөр, мүмкүн квартальныйларыңар, силер айыл башчылар деп коет, айыл башчылар элдер менен мындай кичинекей мини сходторду кылып, фокус группаларды түзүп, көйгөйдү аныктаган чыгаар. Эгерде ошондой кылдарсаңыздар, бул критерийлерден дагы жакшы баалар. Макулбу? Бир гана түшкөн каттар менен бюджетти түзбөй, ошол атайы иш-чараларды уюштуруп, жана 2БА деп жүрбөйбү? Биздин пилоттук айыл өкмөттөр билет, элет көйгөйүн биргеликте аныктоо. Жана ар бир айылдардагы адамдарды чогултуп алып, ошолордун көйгөйүн карап чыгып, анан бюджетке киргизип. Эгер ошондой болсо, андан да жакшы. Мына бул жерде белгилеп коесуңар. ЖМБА деген жергиликтүү жамааттын муктаждыктарын биргеликте аныктоо деген расшифровка сөз. Сессиялары, фокус топтору, то есть эмнелер кылынса, канча адамдар катышса, ошону белгилеп коесуздар бул жерде. Макулбу? 10-нчу аялдардын муктаждыктарын эске алуу үчүн жергиликтүү салымча башкаруу органдар көргөн чаралар жөнүндө баяндап бериңиздер. Жана гендерно чувствительный бюджет деп атпайбызбы? Ошол бюджетти сиздер түзүш үчүн жана 270 миңге дагы претендовать этсеңиздер, ошолорду кантип муктаждыктарын аныктадыңыздар. Ошол боюнча дагы кыскача бул жерге жазып кетесиздер. 11-нчи пункт бюджетти түзүп атканда кайсыл документтер колдонулду? Урматтуу коллегалар, бул жерге жазып коесуздар. Стратегический планда утвержденный местным кеңешем деген датасын жазып,
ошолордун тизмесин жазып коесуздар. Бирок мындан кийин урматтуу коллегалар, ошондой программаларды программа социально-экономического развития деп атап жүрүңүздөр. Анткени бюджеттик кодексте ошондой аталган. Социалдык экономикалык өнүгүү программасы деп. Макулбу? Андан кийин 4-чү бөлүм бул угуудагы балансталган катышууну камсыздоо. Бул дагы гендерге кичине байланышып кетет. Бул деген ошол айылдык аймакта баягы жалаң эле эркек жана жалаң эле аялдар эмес, айыл аймак мисалы үчүн 4 же 5 айылдан турат дейли, же болбосо шаар бир 2 же 3 микрорайондон турат дейли. Сиздер эгерде канчалык ошо айылдарга көбүрөөк өткөрсөңүздөр, бир эле центральный айылда өткөрүп койбой, мисалы үчүн 1,5 саат убакыт таап, аркы кенеде айылдарга дагы айыл башчыларга айтып, элдерди чогултуп коюп деп өтсөңүздөр, бул жерге жазып коесуздар. Айылдын аттары, анан канча адамдар катышты. Жазсаңыздар, көбүрөөк жерлерде өткөрсөңүздөр, балдар көбүрөөк берилет. Макулбу? Андан кийин калкты социалдык жактан аялуу баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан кимдер катышты? Аны дагы жазып коюңуздар. Макулбу? Андан кийин бул жерде ошол жанагы аялдарды катыштырыш үчүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды катыштырыш үчүн силер кандай иш-чараларды кылдыңар? Атайы алып барып бердиңерби, же атайы телефон чалдыңыздарбы? Ошол тууралуу нерсени 14-чү пунктка дагы жазып коесуздар. Андан кийин 5-чи бөлүм кайтарым байланыш, же болбосо кайра байланыш, обратная связь деп коет. Бул деле биринчи маалымат өткөргөнгө окшошуп кетет. Бирок бул жерде коомдук бюджеттик угууга адамдарды чакырбайсыздар дагы, ошонун жыйынтыгын элдерге маалымат бересиңер. Кайсы сунуштар кабыл алынды, кайсылары кабыл алынган жок, кайсыл 22 эмес 23-чү жылга чечмей болдуңар, ошолорду. Ар бир сунуш берилген суроолор жоопсуз калбашы керек, урматтуу коллегалар. Бюджетиңер жетпесе дагы, жетсе дагы сөзсүз түрдө жооп беришиңиздер керек. Жетпей калса, мүмкүнчүлүк жогуна байланыштуу биз 23-чү же 24-чү жылы караганга аракет кылалы деп. Эгер бюджетиңер жетсе, анда биз киргиздик 22-чи жылдын бюджетине деп. Анан ошого кандай маалымат бердиңер? Ошону белгилеп коесуздар бул жерде. Сайттарга эметсеңиздер, сайттарга, социалдык тармактарга маалымат берсеңиздер, социалдык тармактарга. Бул ошол биринчи маалымат өткөргөн эле аналогично ошол толтурулушу ошондой сыяктуу эле. Эгерде башка дагы форманы колдонсоңуздар, анда бул жерге жазып коесуздар. Андан кийин сөзсүз түрдө подтверждающий, бизге подтверждающий документтер керек. Өткөндө биздин бир финанс экономика бөлүмүнүн башчысы айтып атпадыбы эле, сиздер келесиздерби коомдук угууларга, катышасыздарбы, кайдан билесиздер биз может баягы өткөрбөй туруп эле өткөрдүк деп жазып коебуз дегенде. Жок, андай болбойт. Бул жерде мына табыштамага сөзсүз тиркелген материалдар. То есть форманы жүктөгөндөн кийин жанагы материалдарды бизге тиркеп берип коесуздар. Кандай материалдар? Биринчи, алдыдагы коомдук угуулар жөнүндө радио же телекөрсөтүүсү макалалардын копиясы. Башкача айтканда, силер жанагы птичка коюп белгилебедиңиздерби? WhatsApp'тан кетти, радиодон кетти, пресс-релиз кылдык, Facebook'ка чыгардык деп. Ошону чыгып атканын принт-скрин кылып туруп эле, тартып туруп эле телефонго, мына чыгарганбыз, тартып туруп эле тиркеп коесуңар. Болду. Андан башканы биз ошого эле ынанабыз, ошого эле ишенебиз. Экинчи пункт. Бул 22-чи жылга бюджет долбоор боюнча коомдук угуулардын протоколдордун көчүрмөсү. Оригиналдын кереги жок, көчүрмөсү. Протоколго. Ал жерде сизде түшкөн сунуштар, суроолорду жазасыздар да, ошонун көчүрмөсүн.
Үчүнчүсү бул угуулардын жыйынтыктары жөнүндө макалалардын, кулактандыруулардын, билдирүүлөрдүн көчүрмөлөрү. То есть коомдук бюджеттик угуулар өткөргөндөн кийин жыйынтыктары кандай болду? Кандай маалымат берилди? Урматтуу Баланчаев, сунушуңарды кабыл алдык, кирди. Же болбосо сиздердин сунушуңуздарды кабыл алган жокпуз деген баягы маалыматтарды копиясы. 4-22 жылга бюджеттин баштапкы долбоору. Долбоорун киргизип коесуздар. Түшүнүктүү тилде жанагы жарандык 22 жылдын бюджетин түзөтмесиңерби өзүңүздөрдүн формада, ошону тиркеп коесуздар. 5-си коомдук угуулардын натыйжасында киргизилген өзгөртүүлөрдү көрсөтүп, өзүнчө нерсе кылып берип коесуздар. Бул жерде эч кандай татаалдаштык жок. Проект бюджета до ОБС слушанияга чейинки проект, ал эми слушаниядан кийинки проект. Ошондогу өзгөрүүлөрдү жазып коесуздар. 6-сы жарандык бюджетти толтуруу. Сөзсүз түрдө толтурулушу керек. Материалдарды колдонсоңуздар дагы жарандык бюджетти, колдонбосоңуздар дагы толтурулушу керек. Бюджеттин долбоору 22 жыл, аны распечатка кылып коесуздар. 7-си бюджет долбоору тууралуу деталдуу маалыматтардын презентацияларды. Мен жогоруда айтып кеттим, жарандык бюджетти, мисалы үчүн жана диаграммаларды алып, өзүңөргө ылайыктуу кылып слайд жазайын десеңиздер, анда ошол слайдты берсеңиздер, кошумча дагы жакшыраак балл берилет да. Слайд деген жана PowerPoint билесиздер, экранды коюп алып, слайдтарды көрсөтүп, бюджеттин долбоорун презентация кылуу. 8-чи жанагы айтып атпайбызбы, айыл башчылары менен эгер кандайдыр бир фокус группаларды, элдер менен жолугушууларды вот именно бюджеттин долбоорун түзүү максатында өткөрсөңүздөр, ошондогу протоколдун көчүрмөлөрүн, сүрөттөрдү жөнөтүп койсоңуздар болот. 9-су бюджетти түзүп атканда кайсыл стратегиялык документ көңүлгө алынды, эске алынды. 9-су ошол. Анан ошолорду тиркеп туруп, бир папка кылып, жазып, анан бизге бересиздер. Анан биз карап чыгып, тиешелүү чечимдерди кабыл алабыз. Конкурс боюнча, конкурстун жобосу боюнча, конкурстун тартиби боюнча, критерийлери боюнча, формасы боюнча ушул. Суроолорго өтөрдөн мурун мен кийинки сөздү ушу сиздердин коллегаңыз Ош областынын Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнүн ФЭП башчысы Айтыбек Тургунбай уулуна сөз берейин. Мен жогоруда айтып кеткендей, Айтыбек ушундай коомдук бюджеттик угууларды ушу конкурска жыл сайын катышат, тажрыйбалуу финансист. Ошондуктан өзүнүн презентациясы бар, эмнеге көңүл бөлүш керек, ошол тууралуу бизге айтып берип койсун. Айтыбек, угуп атасызбы? Микрофон күйгүзүп коесузбу? Жылдызы Айтыбектин. Ооба, угулуп атат. Сиздерге да угулуп атабы? Угулуп атат. Баштай беребизби? Баштай беребиз. Демонстрация экранына кылып аласызбы? Слайдты. Слайдты жүктөп алайын да. Демонстрация экранына кылып алыңыз, сизге укук берди, иштеши керек негизи. Азыр өчүктөп деп атат да. Өчүктөп атабы? Укук берип коюшпу? Берди укук. Эгер болбосо мен деле көрсөтө алам. Айтыбек. Сиз анда ошол жактан ачып бериңиз, мен бул жерден ача берейин анда. Мына ачып койдум. Айта берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен ошол Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкжар айыл өкмөтүнүн финансы экономика бөлүм башчысы болом. Атым, фамилиям Тургунбай уулу Айтыбек. Биз жогоруда Азамат байке айтып өткөндөй эле
бюджеттик талкуулоо боюнча коомдук угууларды өткөрүүнө конкурстарга катышып жатабыз 1-2 жылдан бери. Бул эми конкурстарга катышып ийгиликтерге жетишкендердин негизги себептери эле ошол жана айтып өткөн критерийлерин толук аткаруу, ошол критерийлерди аткарып, анан ийгиликтерге жетишип жатабыз. Ушул бюджеттин долбоору боюнча коомдук угууларды өткөрүүнүн тажрыйба алмашуусу боюнча ушул өзүмдүн тажрыйбам жөнүндө азыр айтып өтөйүн. Бул коомдук угууну өткөрүүнүн Азаматбек айтып өткөндөй эле негизги максаты калкты ошол бюджеттик процесске катыштыруу. Мүмкүн болушунча ошол калктын көпчүлүк бөлүгүн катышуусу керек. Ошондой эле бул биздики 2019 жылдын бюджети болчу. Азыр эми 2022 жылды айтып кете берейин. 2022 жылга ошол бюджеттин долбоору боюнча маалымат берүү, ошол кененирээк жана элге түшүнүктүү болушу керек. Мында ошол жогоруда айткандай эле жарандык бюджетти колдонуу, инфографикалык табличкаларды колдонуу абзел. Ошондой эле кийинки максаттары бул ошол 2022 жылдын бюджетинин долбоору боюнча калктын сунуштарын билүү жана суроо талаптарына толук жооп берүү болуп саналат. Бул биздин ошол коомдук угуу боюнча өткөргөн датабыз, жалпы маалыматыбыз болчу. Кийинкисине өтө берсеңиз. Сынакта кантип биринчи орунду алдык? Эң эле биринчи ирет бул сынакка катышууда коомдук угууну өткөрүүнү пландап алуу керек. Пландоодон биринчи ошол жумуш топту уюштуруу максатында иштеген жериңиздерден буйрук чыгарып, ошол жумуш топту түзүп алдык. Жумуш топтун негизинде анан кайсыл күнү өткөзөбүз коомдук угууну, коомдук угуунун өткөзүүнүн датасы, местасы, тартиби ошол аныктап алып туруп, андан текшерүү баракчаларын даярдап алдык. Ишти ар бир ошол жумуш топ ар бири өзүнө тиешелүү жумуштарды бөлүп алышты. Мында ошол коомдук угууну өткөрүү бир кыйла жеңил болуп өттү да. Өзү бир эле адам өткөрсө өтө кыйын болот. Ошого жумуш топ түзүп алсаңыздар, тапшырмаларды бөлүшүп, ар бир ошол тапшырмасын так аткарса, бул коомдук угуу өтө жогорку деңгээлде өткөрүлөт. Коомдук угууну өткөрүүдөгү керектелүүчү материалдарды даярдап алыш керек. Мында сунуш суроо бланкалары жана коомдук угуу өткөрүү учурунда элдерден түшүүчү сунуштар болот. Ошол сунуш суроо бланкаларын даярдап алыш керек. Бул бланкалар да ошол кайсыл жерден, кайсыл айылдан келди же кайсыл мекемеден, анан суроо талабынын астында кайра обратный связь болуш үчүн телефон номери же адрестерин толук толтурууга ылайыкташтырып бланкаларды даярдап алуу керек. Ошондой эле бул ошол өкмөтүбүздө демилгеч топтор жана биргелешкен мониторинг жана баалоо топторунун мүчөлөрүнү уюштуруу, бул уюштурганда өтө жакшы ийгиликтерди алып келет. Коомдук угууга чейин маалымат кампаниясын өткөрүү абзел. Мында ошол жана критерийлерде да жогоруда Азаматбек айтып өттү. Мында ар бир айыл өкмөт өзүнүн сайты болсо, айыл өкмөттөр ошол жерге коомдук угууну өткөрүлүүчү датасын жана жайын, ошондой эле өзүнүн 2022 жылга карата бюджеттин долбоору жөнүндө жөнөкөйлөтүлгөн маалыматтарын жайгаштырыш керек. Ошону менен эле бирге ар бир айылдарда тактайчалар бар, жарыя тактайчалар. Ошол жерлерге маалыматтарды илүү, элдер көп чогулган жерлерге илүү керек. Ошондой эле эсли рупорлор болсо, айылдарда кыдырып рупорлор менен жарыя берүү, ошондой эле чакыруу баракчаларын айыл башчылары аркылуу же мугалимдер аркылуу таркатып, анан бүгүнкү күндө ошол баарыбызда эле WhatsApp группалары бар. WhatsApp группалар аркылуу чакыруу берсек, жарыяларды берсек, ошол калктын санынын көпчүлүк бөлүгүнүн катышуусуна жетишебиз да. Ошол жана коомдук угуунун өткөрүүнүн тартиптери да мыйзам чегинде өтөт.
жана сунуштар дагы өтө көп түшөт. Анан ошол белгилеп алгандан кийин бул коомдук угууну өткөрүүдө элге маалымат өтө жеткиликтүү болуш керек. Ошол жеткиликтүү болуш үчүн долбоорду ийне жибине чейин элдерге ачып берүү керек. Бул бюджет долбоор элге түшүнүктүү болушу үчүн алдына жылдыра бериң эле. Түшүнүктүү болуш үчүн кыскача баяндама ошол элдерге кирип отурганда жана жарандык бюджет толтуруп атабыз. Ошол жарандык бюджеттен печать этип алып ошону же болбосо өзүбүз кыскача баяндамаларды, инфографикалар менен жасалган маалыматтарды элдердин колуна таркатып, элдерге өтө түшүнүктүү кылып ачып бериш керек да бюджетти. Анан ошонун негизинде элдер долбоор боюнча жакшы маалымат алып алат жана жогоруда айтып өткөндөй эле суроо сунуш бланкаларына өздөрүнүн сунуштарыны толук жазып беришет. Ошондой эле бюджетти түзүүдө стратегиялык документтерди колдонуу керек. Буну Азамат байке да айтып өттү. Биргелешкен аракеттер планы же социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы боюнча маселелерди алып, ушул маселелердин негизинде, ушул программанын негизинде долбоорлорду түзүп алабыз. Бул ошо мыйзам ченемдүү болот. Ушунун негизинде долбоорлорду түзүп алсак. Андан кийин коомдук угууну жана башында буйрук чыгарып алган күн тартибинин негизинде тиешелүү адистердин катышуусунда өткөзүп алуу керек. Жана айтып өткөндөй же телевидение же газеталарга ушул коомдук угуу өткөргөн күнү чакырып алып, ошол күндөрү ошол маалымат берүүчү компаниялар тарабынан катыштырсак, бул да конкурстан утууда көп жардам берет да. Плюс жактары өтө көп. Анан коомдук угуу өткөндөн кийин эң негизгиси бул ошол обратный связь. Башкача айтканда, жанагы элдерден түшкөн суроо талаптардын негизинде баштапкы коомдук угууга чейинки түзгөн бюджеттин долбооруна элдердин сунушуна негиз өзгөртүү киргизүү. Канчалык деңгээлде өзгөртүү кирди? Ошол боюнча элдерге кайрадан маалымат берүү болуп саналат. Ошонун негизинде элдер өздөрүнүн суроо талабы канчалык деңгээлде канааттандырылгандыгын билүүсү керек. Бул дагы өтө чоң роль ойнойт. Ошондой эле мына бизде дагы сунуштар көрүп турган слайддагылар бул ошол 2010 жылдагы бюджетке кирген сунуштар. Элдерден түшкөн сунуштардан ушул сунуштарды алып бул долбоорго өзгөртүүлөр киргизилген. Ушул жогоруда айтып өткөн бардык эмелерди, талаптарды, критерийдеги талаптарга негиз аткарып келсе, элге да коомдук угуу өтө жакшы өтөт, бюджет менен маалымат алуусу да жакшы болот. Андан кийин азыркы конкурска да байгелерди утуп алууга чоң мүмкүнчүлүк болот да. Ошол. Рахмат, Айтибек. Анан сиздер алган байге фондусунан сиздер компьютер принтерлерди алгансыздар, Ооба, биз алган байге фондунда ушул коомдук угуунун боюнча бюджеттин долбоорун талкуулоо боюнча социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын бекитүү боюнча бизге ишибизге ыңгайлуу болуш үчүн керектүү болгон жалпы вот техникаларды, компьютерлерди алганбыз ошол жылы. Ошолорду бүгүнкү күндө да колдонуп, ошонун негизинде даярданып Жакшы. Рахмат, Айтибек. Чоң рахмат. Урматтуу коллегалар, мына Айтибектин слайдында дагы көрсөтүлгөндөй, мен сиздерге белгилеп кетейин. Мына заявкага кирген өзгөрүүлөр деп атпайбызбы? Мына Айтибек дагы ошо форманы берип атканда бардыгын мындай так кылып жазып берген да, мына таза суу маселесин. Бул коомдук бюджеттик угуунун натыйжасында кирген өзгөрүүлөр. Макулбу? Сиздердики дагы
ушундай баягы ушундай деп элестетсеңиздер болот да, мындай өзгөрүүлөр киргендеги көрүнүш примерно мына ушундай болот да. Айтыбек, сизге чоң рахмат. Ошо өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, конкурска катышат болушуңуз керек. Сиз дагы коллегаларга ошо өзүңүн тажрыйбаң боюнча айтып бергениңе. Эми, урматтуу коллегалар, суроолорго өтсөк. Суроолор барбы? Эртеден бери өткөн конкурстун жобосу боюнча, формасы боюнча, жалпы байге фонду боюнча суроолоруңуздар болсо, микрофонуңуздарды күйгүзүп алып, суроо берип, анан кайра өчүрүп койсоңуздар. Суроолор болсо мен жооп берейин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аксы району Култай айлык өкмөтү. Угатам. Айлык өкмөтүнүн бюджети дотацияда отурабыз да. Анан бюджеттин долбоорун бекиткенде, бюджетти жылга бекитебиз. Бекитип берип туруп, коргоочу беренелерге койгондо бизге прочиге 200 миң, 300 миң сом эле артып калат. Анан жанагындай суроо талаптарды чечүүгө эч мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ооба. Кандай болот анан биз? Чече албасак. Ооба. Эми мындай да, защищенный статьялардан кийин дагы бир 200 миң сомдой калып атат деп атпайсыздарбы? Анда ошону жок дегенде коомдук бюджеттерге, коомдук бюджеттик угууга коюп, жок дегенде ошол боюнча маалымат берип, анан түшкөн сунуштарды эгерде киргизсеңиздер, киргизгенге аракет кылыңыздар. Эгер буга чейинки көйгөйлөрдү чечкенге уже салынып калса, анда формага жазып коесуздар. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз ушуга байланыштуу элдин сунуштарын толук баягы эмете көңүлгө ала албай калдык деп. Макулбу? Макул, рахмат. Дагы башка суроолор барбы? Ак булак айыл өкмөтү Түп районунда бизде да ушундай болуп атат да ситуация. Бизде выравнивание ишибизди жылдан жылга азайып эле баратат да. Анан защищенный статьяларга даже өзүбүздүн доходубузду кошкондо прочилерге, канцтоварына жумуштар жасаганга вообще возможность жок. Анан жана бюджетный слушанияларды өткөзгөндө элдер өзлөрүнүн эмелерин айтышат да, проблемаларды. Анан алардын проблемаларын жазып алып, биз анан эртеңки күнү аткара албайбыз да. Ошо кандай болот да? Суроо абдан туура. Бизде бүгүнкү күндө 80%тен ашык айыл өкмөтү өзүн өзү каржылай албайт да, дотацияда отурат. Мындай ситуацияда эми элдерге ачык эле айтыш керек. Биздики бюджетибиз ушул ситуация. Бирок коомдук бюджеттик угууларды сиздер бир гана чыгашасын бөлүштүрүүнү гана карабай, элдерди ошол кирешеси боюнча дагы угуу өткөрүшүңүздөр керек. То есть өзүнчө угуу эмес, просто чыгашасын айтардан мурун кирешеси. То есть кандай кылганда сиздердин бюджетиңер жок дегенде 50 миң сомго, же жок дегенде бир 30 миң сомго көтөрүлөт. Мисалы үчүн салыкты төлөбөй жүргөн салык төлөөчүлөр бар болушу мүмкүн. Ошол маселелерди дагы көтөрсөңүздөр болот. Ал эми заявкага эмне деп жазасыздар? Заявкага протоколду тиркейсиздер деп атпайбызбы? Эгерде ошол защищенный статьялардан артып калган 150-200 миң сомду ошол элдердин сунуштарына лайык сунуштардын эске алганга аракет кылып көргүлө. Бирок бюджетиңиздерде уже кирип калган болсо, башка маселелер, стратегиялык планда кирген маселелер кирсе, анда заявкага жазып эле коюңуздар. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелгендиктен бир же эки эле сунуш кабыл алынды же такыр кабыл алганга мүмкүнчүлүк болгон жок деп. Макулбу? Себеби конкурста дотационный айыл өкмөттөр катыша албайт деген андай пункт жок. Макулбу? Макул, рахмат. Сурооңуздарды берсеңиздер, угатам. Чатка дагы жазсаңыздар болот. Азамат. Угатам. Салам алейкум. Мада айыл өкмөтү Кара Суу району. Угатам. Жана 2 жыл мурун окутканыңарда
Коомдук угуулар 1,5 сааттан ашпайт деген ошол эле күчүндөбү? Ошол эле күчүндө. Бирок белгилеп кетели, урматтуу коллегалар. Коомдук бюджеттик угууда эгерде 1,5 сааттын ичинде өткөрүп бүтөбүз десеңиздер, башка теманы карабашыңыздар керек. Бюджеттин долбоору 2022 болду. Анан билесиздер, ар кандай суроолор пайда болуп, анан темадан такыр сыртка чыгып кетесиздер. Вообще жайыт боюнча кетип каласыңар, же таза суу боюнча такыр тарифтерине кетип каласыздар да. Жок. Эгерде 22 жылдын бюджетине тема боюнча өткөрсөңүздөр, 1,5 саат даже көп болуп калат. Экинчиси бул. Угуп атам. Азыр эми да пандемия күчөп атпайбы? Да күчөп, эгер запрет кылып койсо кандай кылабыз? Калып кетеби да бул? Ооба, суроо абдан жакшы, суроо абдан туура. Эгерде өкмөт ЧС же ЧП киргизсе, анда коомдук бюджеттик угууларды биз онлайн өткөргөнгө аракет кылабыз. Онлайн өткөргөндү мен өткөндө кече мурда күнкү андан аркы күндөркү тренингтерде функцияны көрсөттүм. Биз ошондой өткөргөнгө аракет кылабыз. Эгерде ЧП же ЧС болбогон күндө деле, азыр өткөргөн күндө деле маскалар менен, антисептиктер менен, анан залдарда отургузганда социалдык дистанцияны карап отургузганга аракет кылабыз. Макулбу? Рахмат. Дагы суроолор барбы? Саламатсызбы? Өмүрбаева Барчынай, Токтогул районунан. Атам. Ошол записти жөнөтсөңүз болобу, кайра группага таштап койсоңуз болобу деген суроо болуп атат. Азыр ушул запись жүрүп жатат. Азыр бул суроолор жана сунуштар бүткөндөн кийин мен сөздү коллегама берем, Элинага. Элина, сиздерге ушу мыкты аймак gov.kg деген биздин сайтыбыз бар. Видео ошол сайтка коюлат. Ошол сайтка кирсеңиздер, ошол өтүлгөн видео боюнча маалымат алсаңыздар болот. Рахмат. Анан дагы суроо. Угатам, айта бериңиз. Угатам, айта бериңиз. Угатабыз. Үзүлүп калды окшойт, Башка дагы суроолор барбы? Башка коллегалардын, ФЭП башчылардын суроолору. Дагы бир жолу. Суроо, регистрация боло албай атабыз да? Регистрация. Порталгабы? Ооба. Порталга регистрация боюнча, урматтуу коллегалар, порталга регистрация боюнча азыр мындан кийин менин коллегама сөз берем. Эгер суроолор бүтсө, ошол портал боюнча сиздерге айтып берет. Макулбу? Портал боюнча сиздерге айтып берет, кантип регистрация болот. Анткени мындай суроолор дагы бизге айыл өкмөттөрдөн көп түшүп атат. Азыр портал боюнча коомдук бюджеттик угуулар конкурс боюнча суроолорду берели, анан программа боюнча ал портал бар. Башка суроолор барбы? Саламатсызбы? Терек айыл өкмөтү Ак-Кала району. Конкурстук табыштамаларды электрондук почтага салчу эмеспи? Ошондой эле тартипте салабызбы же сөз документтерди адреске, көргөзүлгөн адреске алып барып беришибиз керекпи? Суроо жакшы. Эгерде мүмкүнчүлүк алып келгенге мүмкүнчүлүк жок болсо, анда сканировать этип электрондук почтага салсаңыздар деле кабыл алабыз. Сканерден өткөрүп, макулбу? Ак-Тала район, сиздердики Ак-Тала району алысыраак болуп калат, Терек айыл өкмөтү алыс. Электрондук почта менен деле салсаңыздар болот. Рахмат. Дагы суроолор барбы? Дагы суроолор барбы? Дагы бир жолу белгилеп коеюн, урматтуу коллегалар, коомдук бюджеттик угуулар боюнча биз STEAM грант менен региондорго чыгабыз. Буга чейинки ФЭП башчысы айткандай, эгер эпидемиологиялык ситуация бизге мүмкүнчүлүк берсе, сырт чыгабыз.
ошондо дагы коомдук угуунун материалдарын сиздерге шаблондордун копиясын сиздерге таркатып беребиз. Сиздер ал жерге датаны гана жазып коесуздар, өткөргөн жерди гана жазып коесуздар, а так шаблондор болот. Макулбу? Шаблондор болот. Чакыруу барагынын шаблону, баннерлердин шаблону, бере турган объявлениялардын шаблондору ошол жерде биз электрондук почтага тренингден кийин WhatsApp'ка ыргытып коебуз, жөнөтүп коебуз. Сиздер нолдон баштабай датасын анан өткөрө турган жерди гана жазып кое тургандай кылып. Дагы суроолор барбы? Жакшы угулбайт. Микрофонго жакыныраак сүйлөйсүзбү? Бирөө суроо берем деди эле, что угулбай калды. Микрофонго жакыныраак болуп бересизби сурооңузду? Үзүлүп калды окшойт, Суроолор болсо, урматтуу коллегалар, ким суроо бергенге мүмкүнчүлүк болбой калса, WhatsApp'ка жазыңыздар. WhatsApp'ка жазсаңыздар, мен жооп берем. Макулбу? Бул биздин акыркы консультация эмес. Конкурс бүтүп, заявка бүтүп, тапшырма болгонго чейин мен суроолорго жооп бере берем. Макулбу? Ошондуктан суроолор болсо, WhatsApp'ка берсеңиздер болот. WhatsApp'тан дагы сурасаңыздар болот. Суроо болсо бериңиздер, эгер суроо жок болсо, мен коллегама сөз берейин. Элина Сакараева. Элина сиздерге ушу биздин долбоордун алкагында Союз МСУ менен биргеликте мыкты аймак.gov.kg деген портал иштеп жатат. Бул порталдан сиздер ушу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына байланыштуу кандайдыр бир мыкты тажрыйбалар менен, Айтибектикиндей, Көктөр айыл өкмөтүндөй мыкты тажрыйбалар менен таанышкыңыздар келсе, ушул сайт боюнча, ушул портал боюнча азыр сөздү анда Элинага берейин, портал боюнча сиздерге айтып берсин. Элина, сөз сизде. Чоң рахмат, Азамат. Урматтуу катышуучулар, дагы өзүмдү тааныштырып кетсем, менин атым Элина, фамилиям Сакараева. Ушул портал боюнча бизде айтып жана бир сааттан бери азыр талкууланып келип жаткан ушул конкурс боюнча шарттардын баары тең, ушул видео запистерди сурап атасыз, ошонун баары тең бүт маалымат ушул конкурс боюнча биздин порталга жайгаштырылат. Ушул порталга кирип көрсөңүздөр болот. Демонстрация дали? Мен азыр сиздерге ушул маалымат катары бул электрондук булак жөнүндө айтып кетейин. Анткени азыркы учурда дагы ошол көптөр айтып атат, каттала албай жатабыз, ошо кире албай жатабыз депчи. Бир эки видеоролик дайындап койдум элем сиздерге көрсөтүп. Биринчи видеоролик бул портал жөнүндө кыскача, убакытта тар болуп баратат. Ошол видеоролик коюп берип айтып бергенге ыңгайлуу деп ойлоп турам. Ошол видеороликти көрүп, анан кийин каттоодон кантип өтсө болот, ар бир пошаговый инструкциясы менен видеоролик тартканбыз. Ошону дагы мен ссылкаларын, шилтемелерин бул группага, чатка жиберип коем. Анан деле жазып кеттиңиз. Ошол рахмат чоң почтаңыз, телефондоруңуз азыр деле жазып жетише бериңиз. Ошол почта жазып койсоңуз, толук маалыматты калтырып койсоңуз чатка, биз ушул маалыматтын баарын анан кийин рассылка катары шилтемелердин баарын сиздерге жиберебиз. Азыркы учурда мына сиздер буга чейин эгерде кирип көрсөңүздөр, мыкты аймак gov.kg деп биздин порталдын интерфейси деп коет, ушундай болуп көрүнөт. Не видно. Эми көрүндүбү? Эми көрүнөт да? Мынакей урматтуу катышуучулар, биздин порталдын интерфейси ушундай болуп иштелип чыккан. Биздин порталдын жанагы сиз
айтып өткөн менин кесиптешим Азамат айтып өткөн жанагы конкурска даярдаган бере турган мыкты тажрыйбаларыңызды жазып бияка бизге жиберсеңиздер болот. Мынакей айтып өткөн 12 разделдин баары тең ушул жерде жайгаштырылган. Бул портал мультиязычный өзү, ар бир маалымат 3 тилде болот. Мына кыргыз тилине өтүп алалы. 8 бөлүкчөдөн турат. Башкы бөлүмү портал жөнүндө маалымат бул жерде турду. Ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында иштеп жаткан кызматчылардын баарынын ар кайсы суроолору күн сайын пайда болуп турат. Биз алардын баарын чогултуп, биздин юристтердин тобу карап, ошолорго жоопторду дайындап ушул жерге жайгаштырабыз. Кандай мынакей бир аз мурун жергиликтүү кеңешке шайлоо өтүп жатты. Ошондо аябай көп суроолор болуп атты. Азыр деле мындан ары суроолор болуп баштаса, ушул финансы жактан суроолор болсо же кыйынчылыктар болуп атса, күнүмдүк иштериңизде ошол жерге портал аркылуу катталгандан кийин сизге мүмкүнчүлүк пайда болот бизге суроо жөнөткөнгө. Ошондуктан көп функциялар менен колдонуп, портал менен колдонсоңуздар болот. Ушинтип суроолорду жөнөтүп, анан кийин бул жерге биз жарыялап коебуз. Ошону окусаңыздар болот. Консультация мындайча айтканда алсаңыздар болот. Мына иш-чаралар бөлүмүндө бизде кыска мындай жарыялар бар. Ошол келе жаткан мероприятиялар боюнча ушул жерге биз эметип турабыз. Жарыялап бөлүшүп турабыз. Маалымат боюнча бул жерге кирип дагы толук шашпай окусаңыздар болот. Биздин онлайн окутуу боюнча маалыматтын баарын тең регистрациядан өтүп бул жерге катышсаңыздар болот. Ар кайсы тематикалар боюнча регулярдуу түрдө бизде окуулар уюштурулуп жатат. Биздин консультант эксперттерибизден абдан кызыктуу, жакшы окуулар болуп жатат. Ошолорго катышсаңыздар болот. Тандап китепканада жанагы айтып жаткан мыкты тажрыйбалар, аналитикалык серептер, документтердин формалары, үлгүлөрү силерге керектүү же болбосо ченемдик укуктук актылар ошол жөп тармагында керектүү. Биз ошолордун баарын тандап 200-гө жакын, тактап айтсак 192 ченемдик укуктук актыларды ушу именно жөп тармагына тиешелүү документтердин баарын, нормативный актылардын баарын чогултуп ушу жерге жайгаштырып жатабыз. Видео сабактар бар бул китепканада, окутуу материалдары, жаңылыктар, ошонун баарын тең бул жерге жайгаштырабыз. Жергиликтүү өз алдынча органдарына жардам катары бул өтүштөр жөнүндө маалымат, гранттар, долбоорлор жөнүндө маалыматтарды көрсөңүздөр болот. Башкы бетке кайра келсек, мына могу жерди постер деп коебуз. Бул нерсени, бул постерден сиз дайыма азыр Азамат кесиптешим айтып кеткен ушул конкурс жөнүндө жарыяланган маалыматты ушул жерге шилтемеси менен, жанагы жобосу менен ушул жерге жарыялайбыз. Сиз жазган практикаңызды булар шилтеме аркылуу жарыяласаңыздар болот. Анан кийин мына могу мен айтып кеткен жана консультациялар суроо жиберсеңиздер болот да. Эми мен сиздерге кыскача мындай экскурсия кылып көрсөтүп өттүм. Ар бир разделдин ичинде бизде көп маалыматтар бар. Ошону шашпай кирип дагы көрсөңүздөр абдан кызыктуу болот сиздерге. Мисалы үчүн мына жергиликтүү бюджет сиздерге жакын тематика болуш керек. Бул жергиликтүү бюджетке кирип, бияктагы башка муниципалитеттер бөлүшкөн өзүнүн финансы жактан мыкты тажрыйбаларын кантип ишке ашыргандарын, мисалдарын тапсаңыздар болот. Ошол мисалдарды өздөрүңүз колдонсоңуздар болот. Ичинде подкатегориялар бар. Мына ачык айкындуулук жана жарандык коомдук катышуусу, анын ичинде болгон мыкты тажрыйбалар, суроо жооптор, практиканы уюштуруу формалары, кандай катачылыктар кетирип жатат, анан ушуга тиешелүү ченемдик укуктук актылар. Ошондой эле мына разворачивать этип ар бир подкатегорияны ачып кирсеңиз, пландоо жана чыгымдар, жардам көрсөтүүчүлөрдү тартуу, кирешени арттыруу, бюджет
бюджеттер аралык мамилелер ар бир подкатегория жана айтып кеткендей мыкты тажрыйбалар ушул маалыматтын баары ар бир подкатегорияда сиздер үчүн чогултулуп бул жерге жарыяланган. Эми сиздер уруксат этсеңиздер, мен сиздерге видеороликти коюп берейин, ошол видеороликтен азыр көрөсүз. Я коротко поставлю. Не могу выйти на ссылку на видеоролик. Что у меня эта панель не уходит? Остановить демонстрацию пока, да? Так, принять, да, в зале ожидания Чинара. Так. Новую демонстрацию. Нет. Звонком вернись. Новую демонстрацию. Коллегалар, видеоролик болуп аткан катталып койсоңуздар, чатка аты жөнүңүздөрдү жазбагандар жазып койсоңуздар, урматтуу коллегалар, бизге абдан маанилүү бул отчетко, макулбу? Мынакей урматтуу катышуучулар, мен айтып кеткен азыр сиздерге көрсөткөн мыкты тажрыйба порталыбыз боюнча ошо видеороликти тартканбыз. Мен демонстрация боюнча көрсөткөн жөнүндө мындай видеоролик түрүндө көрсөңүздөр болот. Экинчи роликти катары менен коем. Ошол роликти көрөсүз, кантип катталсаңыздар болот. Memleketin artıkçılıklı yaşam sapatının reallığı ötüşü dört yandan yerlikli öğrenimde başarılı organlarının veriyorlar. Aylık Кечиресиз эже, үнү угулбай жатат го, кичине үнүн чыгарып койсоз болобу? Ооба, азыр мына үнүн чыгарып коем. Kırgızistan'ın ayıl jana şaharlarının жашоочуларынын жашоо сапаты жоготуу. Урматтуу катышуучулар, звук бармы, угулбай атабы, видеороликтин? Ооба, угулбай жатат, ошо угулбай жатат. Чыкпай жатат. Звугу вообще Видеороликтин звугу угулбай жатат да. Аха. Плохо слышно. Карап койсоңуздар. Техникалык эмеси жетишпей атабы же, может, интернет тартпай атабы? Мен сиздерге эки видеороликке ошол шилтемени жиберип коем. Көрүп, биринчи видеоролик ушул кыскача портал жөнүндө айтып берет. Мыкты тажрыйба кандай бөлүк разделдери бар, ошол кандай маалыматты камтыйт бул портал. Экинчи видеороликти жана айтып атпайсызбы, катталбай жатам депчи. Ошол видеороликти көрсөңүз, пошагово биз ошол видеороликти тартканбыз. Регистрация каттоодон кантип өтсө болот. Ошону көрүп, мен телефонумду да азыр чатка жазып коеюн. Байланышыңыздар, жардам берип, ошол эмки портал аркылуу жанагы Азамат айтып кеткен конкурска катышуу үчүн негизги бир талаптардын бири порталга катталыш керек, урматтуу катышуучулар. Ошон үчүн алдын ала жанагы документтериңизди жазып баштап, ошол менен параллельно бул порталга катталыңыздар сөзсүз түрдө. Мен анда сиздерге азыр шилтемелерди бул чатка жиберип коем, макулбу? Урматтуу катышуучулар, ошону менен ошол маалымат боюнча, портал боюнча шилтемеден алган видеороликтерди сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар. Андан кийин суроолор болсо мен менен байланышыңыздар. Мен азыр өзүмдүн контактыларымды жазып коем сиздерге чатка. Эми сөздү кайра Азаматка берейин. Рахмат чоң. Рахмат, Элина. Урматтуу коллегалар, мына мыкты аймак боюнча кыскача айтып кетти. Видеону көрүп, катталып койсоңуздар, бул сиздерге эле плюс болот да.
Дагы бир жолу кайталайм, урматтуу коллегалар, чатка айыл өкмөттүн атын, фамилияңыздарды жазып койсоңуздар районду. Биз тренинг бүткөндөн кийин дагы, консультация бүткөндөн кийин дагы өчүрбөй турабыз. Атыңыздарды, фамилияңыздарды, районду жазып туруп, анан жыйынтыктасак макулбу? Анан телефон номерлериңиздер болсо, аны дагы жазып коюңуздар. Бирок атыңыздар, айыл өкмөттүн атын сөзсүз түрдө районду жазып коюңуздар. Эгерде суроолор жок болсо, урматтуу коллегалар, ыраазычылык билдирип коеюн сиздерге. Сиздерге чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп, ушул онлайн консультацияга кызыгып, кирип, маалымат алып, суроолоруңуздарды бергениңиздерге. Мен дагы кайталайм, бул биздин акыркы сиздер менен онлайн тренинг эмес. Мындай тренингтерди биз өткөрүп турабыз. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына кандайдыр бир консультация берүү, кандайдыр бир мындай жардам берүүгө биз дайыма даярбыз. Ушундай болсо, ушундай окуулар болсо, биз сиздер менен байланышка чыгып турабыз. Сөзсүз түрдө WhatsApp'ты түзүп алдык, эч кимибиз чыкпайбыз WhatsApp группадан. Анан жарандык бюджеттерди, урматтуу коллегалар, толтурганды унутпаңыздар. Жарандык бюджетти ким бергендер дагы бар, аны мен айта кетейин. Бербегендер дагы бар болуп атат, сроктон кечиктиргендер да болуп атат. Срокту түзүп атканда сиздер менен кеңешип түзгөнбүз, аны мен койгон эмесмин, чогуу эле койгонбуз. Ошондуктан жарандык бюджетти сроктор боюнча берсеңиздер. Катталыңыздар дагы бир жолу чатка. Эгерде суроолор жок болсо, анда жыйынтыктайлы, аты жөнүңүздөрдү жазып бүткөндөн кийин өчүрөбүз, WhatsApp'ты. Ошондуктан жазып бүткөндөр болсо чыга берсеңиздер болот. Барыңыздарга ийгилик, иштериңиздерге ден соолук, оорубаңыздар, абайлаңыздар. Ковид жүрүп жатат дагы эле, күнүгө 200-дөн 250-дөн чыгып атат. Маска кийиңиздер, аралыктан учурашыңыздар, макулбу, ден соолукту сактаңыздар. Ошол чатка жазылгандан кийин гана чыгыңыздар. Ошол, мен анда жыйынтыктап жатам. Зина эже, бирдеме дейсизби? Сөз сүйлөйсүзбү? Кол көтөрүп атасызбы? Рахмат атам, чоң рахмат консультацияга. Эчтеке эмес. Рахмат сизге дагы. Урматтуу катышуучулар, мына чатты карап койсоңуздар, мен 2 видеороликке шилтеме жиберип койдум. Биринчиси жана жергиликтүү, мен звугу чыкпай калбады, өз алынча башкаруу мыкты тажрыйбалар порталы жөнүндө. Биринчи шилтеме, экинчиси порталга кантип катталуу керек. Ушул шилтемелерди сактап алсаңыздар, сураныч ушул шилтеме аркылуу кирип, катталып, внимательно просто бир жолу посмотрите на русском, на кыргызском, кандай ыңгайлуу болсо эки тилде. Бизде YouTube каналында ушул бүт видеороликтер, видео сабак эле тематика боюнча бар, тап ошо катталып коюңуздар. Рахмат чоң. Чатка бул жерге катыштык деп да катталып коюңуздар, анан чыга берсеңиздер болот, Ийгилик барыңыздарга. Ийгилик. Каттап коюп чыга берсеңиздер болот. Рахмат. Чатка каттап койчу, мен жазып аяптым. Жазып болот, өзүңөр аты жөнүңөрдү, айылыңарды. Чатка жазсаңыз, каядан жазам? Чатка жазасыз да. Туруп.
Эже чатка жаза албай атасызбы эже? Мына ылдый жакта включить звук деген турбайбы? Ошонун катары менен мышка менен кете берсеңиздер, мына безопасность, участники, демонстрация экраны, ушул жерде чат деген бар. Чат. Ошол жерге өзүңүздүн контактыңызды жазып койсоңуз. Участники дегенди көрүп атасызбы эже? Участники деген кнопканы. Бассаңыз ошону. Участник сыраты жүрөт. Телефондон кантип алсыз? Мындай бассаңыз, любой пустое полеге, ылдый жакта включить звук, начать видео деген бар го? Ошонун катарында чат бар, участники. Ошол жерге жазылат да. Участники дегенге Участник. Поле чыкты жанына. Чат. Ошол жерге многие чат свой не могут найти. Эмелекте тиге коюп салсаң, буну жанагында эле кетип турат. Ооба, анан моундай коюп коёбу менен. Ошону басып койсоң, регистрация кылдырып атпай кылдырып сал, түштү. Участниктерден пригласить кылып койсу. Өчүрө берейинби аны? Ондай телефондар мына канча? Немеси? Нот микрон 2 бар. Участники деп чыгып атпайбы? Аны ошол жерге участниктер деген жерге жазып анан кийин отправить кылыш керекпи? Эмне кылыш керек? Урматтуу катышуучулар, могу экрандын астында чат деген жазылып турат. Ушул жерге бассаңыздар, ушул жерде баягы общий баягы чаттын эмеси бар, бети бар, ушул жерге жаза берсеңиздер болот. Самое главное, фамилияңызды, атыңызды, район, аймакты менен атыңызды, фамилияңызды, анан контакт телефонуңуз болсо деле ошону жазып коюңуздар. Эсим кире албайса, мага деле азыр тиги өзүңүз айта бериңиз, мен мындай эле жазып алам, макулбу? Деле берет меники. Коюп койсо, айт, какшап турушун экен сайын телефон чалып, мурда баягы барып келген. Эме? 701 телефонуңузду жазбай. 701 305 надан. 5